Ош шаарындагы Борбордук аянтында курулуп жаткан фонтандын курулушу 85-90% аяктап калды. Учурда фонтандын айланасын көрктөө, жашылдандыруу иштери аткарылып, атайын келген коноктор үчүн отургучтар жана таштанды ташынуучу урналар жана ошондой эле жарыктандыруулар орнотулган. Бул курулуш аймактарды экономикалык өнүктүрүү 5 долбоорунун алкагында ишке ашууда жумушту шаардык мэрия менен Арис уюму аткарып жатат. Курулуш 1 ай аралыгында бүткөрүлүп, пайдаланууга берилет. Азыркы учурда мынанын фонтандын чекесине лотоктор коюлуп, ошо гранит таштар басылып атат. И ана монументтин астына дагы гранит таштар коюлуп атат. Тазалоо ошондой иштер болуп атат азыр негизи. И мына фонтандын ошо программасын иштеп атышат ошонун менен. Аталган долбоордун алкагында Токтогул Сатылганов атындагы Сейил багындагы 1000 адамга ылайыкташкан жайкы театр капиталдык оңдоп түзөөдөн өтүүдө. Жайкы театрдын үстү жабылып, көрүүчүлөр үчүн ыңгайлуу шарттар каралып жатат. Адистер буга кошо заманбап музыкалык аппараттар дагы коюла тургандыгын айтышууда. Ремонт иштерине 20 миллион сом бөлүнгөн. Бул жерде навес жок болчу, мурда ачык эле. Азыр бул жерге навес курулду. Анан парктын театрдын ичиндеги жайгашкан бөлмөлөр ичи тышы баардыгы ремонт болду. Фасадный части баардыгы ремонт болду. Жаңыланды. Бул жакта ирригация системасы, водоснабжение баардыгы, электричество баардыгы жаңыланып ишке берилип атат. Бул долбоор 1 айдын ичинде бүтүрөбүз. Ак Бура дарыясынын жээги көрктөндүрүлөт деп буга чейин айтылып, бирок долбоордун ишке ашуусу көйгөй болуп келген. Эми аталган маселе дагы аймактарды экономикалык өнүктүрүү 5 долбоорунун алкагында чечилгени турат. Учурда дарыянын жээктерине тосмолор орнотулуп, отургучтар коюлуп жатат. Аталган объекттердин курулушу ушул жылдын сентябрь айына чейин бүткөрүлүшү айтылды. Ошондой эле Ош улуттук драма театры дагы ушул долбоордун алкагында оңдоп түзөөдөн өткөн. Жалпы 5 курулуш ишине 5 миллион АКШ доллары каралган. Айымкан Исралы кызы, Мирзат Нуманов, УТРК Ош.